Жүзім так. Жүзімден жасалған арка. Қадамжай районындағы Қызылбұлақ айылында. Біздің айыл ортоңқы зонада жайғашқан. Салқын жерде болып отқан жүзім. Бүгін мына ушул жүзім бойынша, жүзім так бойынша сіздерге маалымат берем. Алдыңыздарда қалтаға салынған қызыл, көк, жашыл, ақ түстегі салынған жүзімдер. Бұл Хусейн аттуу жүзім. Жүзім маркасын көріп тұрасыздар. Бұл екі мақсатта жасалады. Биринчиси жайдын ысык күндөрүндө салкындатуу болсо, экинчиси мына ушундай таптуу жүзүмдөрдү алуу. Арыдан чымчыктан сактоо максатында мына ушундай калтага салынган. Ортоңку зонадагы болуп аткан жүзүмдөр. Мына достор, Хусейн деген жүзүм үсөн жүзүмү. Өтө таттуу, тогологунан келген сорт болот. Муну базарда жеп эле жүрөсүздөр. Мынакей. Быйылкы жылдын жаанына карабастан өтө мыкты болгон, мыкты түшүм берген. 50%. Азыр жамгырдан кийинки бул калган 50% калган деп айтып атат ээси. Бул болсо былтыры буга караганда дагы 2 эсе көп болуптур. Канча түшүм аласыңдар? 1 тонна эсептешкен былтыры. Былтыры 1 тонна эсептешкен. Бул жерде 3 түп жүзүм бар экен. 3 түп жүзүм. Мына сонун. Жүзүм тактын өстү. Биринчи кантек жасалган, экинчи кантек эми жасалат. Күн салкындагандан баштап жүзүмдүн мөмөсү бышыш үчүн экинчи кантек күн нуруга ачылат. Ооруларына каршы фунгицидтик дарылар чачылат. Bir şingili 1 kilogram жүзүм берчи. Онакей шиңгилдер. Бул үсөн жүзүмүнүн пышышына дагы 1-1,5 ай убакыт бар. Октябрдын 5-ине карап пышат. Бул жүзүм суук турганга чейин башында турса болот. Мына сонун жүзүмдөр.